Саламатсыздарбы? Мына бүгүн Соотбек Рустамбек уулу салып берген үй 5 балалуу Жалгызбай энеге. Журналисттер бул жер бөлүп берген. Кыйналган жакын адамдарга жардам берсе, бул өтө жакшы. Ал үчүн азыр элибиз дагы ушул кайрымдуулук жагына өтө көңүл буруп, жакшы иштер болуп атат, көрүп атабыз. Ошолордун катарында биз кичинекей бул дагы көрүнүштү эсептейм. Кызыл китеп колунда. Мен Сайбек Юсуп Азизович, Көмөктөш Бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси болом. Кызыл китепти азыр үйдүн плитасы кесилген учурда тапшырабыз. 5 соток жер берип атабыз. Токбай айылы чүй кыласы. Анан ошол Нургүлдүн өзүнүн атына каттап 5 соток жер бөлдүк. Ооба, бизден эле келебиз. Бизде 15 соток жер бар. Ошонун 5 сотогун четинен ошол Нургүлгө бердик. Assalamu alaikum. На үй 3 комнат. Жакшы өзүңүз. Сиз ошо сүйлөшөсүздөр бар эле? Ооба, конечно, Чүнүктүү, мен эртең жакында айла кетем. МКТВны ачканбыз да. Уккам, көрүп жүрөм күнү эле. Ошол жака келип сүйлөшүп, Бир жума ичинде кетчимби, орозо бүткөн чейин бараш келип калды. элге салам айтып коюй. Анан ошол жөнүндө сен дагы түшүнбөгөн нерселерим бар. Сурапчы. Анан азыр кичине каражатым этип калса, мен 2 көзүм 4 терек сайга бар ушул. Чөчөппөйсүң, жанына мынтип жүрөт. Чогун алалы. Мен Сайбек Юсуп Азизович, Көмөктөш Бол жетекчиси болом. Токбай айылынан Нургүлгө 5 соток жер берип, ушундай бир кубанып отурабыз. Ошол кыйналган жетим-жесирлерге деп алган жерибиздин бирөөсүн 5 соток. Неме, бир адам карасыз болсун. Демилге ошол Совет бейке үй салып беребиз, жер болсо деп кайрылгандан интернеттен ошол жерде мен дароо бекеге франшизеге чалып, ошол жерде жер бар эле деп келип көрсөтүп, Нургүл аябай жаккан. Ошол жерге жер деп чечим чыгарып отурабыз. Кыргызбаев барыңызда ушундай бир жакшылыктар болуп атат. Kancha bölümü var. Айтып берсе жакшы болмоктор да. Ошондо ичине кириш керек да. Ичине кирсең бул полный айтып берет. Бул журналисттер. Kanışayım. Hadi. Yok, kandı kirgidiniz. Lenta getirip lenta getirip aldım. Ben başta pedeyim. Üçüncüdeyiz. Ana kim? Sayın söylüyorsun. Evet değiniyorsun. Söylüyorsun. Kim? Bir keyifli kvartalın alığa çeyin 5 balası menen yaşagan jana doğru şartlar yaşagan ayal tuuralı айтылып чыккан. Жеке ишкер ишиге аялга Журналисттер азыр кинден синхрон аласыңар. Могу жерге келгиле. Бала Азыр барын чогуу Нургүл
жерден аласыңар синхрон, Юсуп Сайфиевден албагандар алгыла. Анан Дружна Кимден, Совет Рустамбековден аласыңар 3 синхрон кылга жакшы эле жетет. Мен дагы ичинен мындай эмесмин. Анан баласы чакасы дал шалгыла. Макулбу ата бүгүнкүсүндө элде жотабыз. Андан кийин синхрондор бүттү дегенде Совет Рустамбек түшүндүрөт, бияка мына могу жерде тек колун бөйрөгүнө таянган спонсорлор бар бизде мына бул балдар бар. Ошолордун баары айтылат, эмберген. Андан кийин Юсуп Сайфиев Байкебек Бисир айтып берет, анан лента кесебиз, борсок жейсиңер, болду ошо менен. Борсок жейсиңер. Суу сурагыла, суу жок. Алдан жоготпу? Алдан жоготпу? Ошону лента кесип. Вот левой рукой. Или вон девчонки, да? Балдарым сүйүнүп атышат, сен үйдө уулум болсо бул менин үйүмдө отурат. Жакшы. Үйдө кимдерди ошол жагынан айта кетсеңиз. Мага деген жерди Юсуп байке берди. Советбек байке болсо жер чыкса, мен Салпергенге даярмын деген. Советбек байке мага үйдү. Все, рахмат. Үйдүн ичин көрүп чыгыш керек. Үйдүн ичин көрүп чыгайлы. Так вот көтелсе. Эмес. Силхон бергенде цайып кеткен. Жүрегинен өзүнчөдөн исип берген. Өзүнчөдөн алабыз. Бүттү? Сплишканы. Тартыр өзүнчө алабыз. Кел. Тартыр өзүнчө алабыз. Алабыз неге бербейт? Берчек. У нас. Это у нас. Азыр Совет Рустамбек уулу берет. Кана жана мен сага көрдүм беле? Жок, сага көргөн жокмун? Так көрдүм. Нене? Кепканы? Жапа. Кытайлардын сыяктасынчы. Үйдүн фон. Ошону алыш керек. Ай, мени кызымдын ичине койгонду оператор. Эшек турган.
Батасың бата. Мен фонға қоямын, аяғымды тартып қоямын мындайынан. Шөнтек байыны сала келесің ба? Башынан айтып берсеңіз, маалымат қайдан келген, сізге бұл демелгені эмнеден болған Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Баштай берели? Сізге тартып қойсаң сөзге. Ош жерден тұрur. Башталдық. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бұл негізі қылып жатқан ішіміздің себебі өзіңіздер көріп жүргендөй. Супер KG, Супер ТВ каналы ушул Нургүл Бекиева карындашыбыздын оор тагдырын тартып чагылдырган экен. Ал жерден Канышай Мамыркулова журналист кызыбыз Фейсбукка поделиться кылып, мен ошол жерден Фейсбуктан Канышай Мамыркулованын баракчасынан көрүп калдым. Көрүп ошол менен түнү менен ойлонуп, эрте менен эрте ошол Нургүл карындашыбызды издеп, шаардык таштоочу жайдан үйүн издеп барып көрүп, анан ошол жерден сүйлөшүп, бир жардам берип коеюн деген ой менен баргам. Продукта, кийим-кече, бир аз тыйын берип коеюн деп. Тиги карындашыбыз менен сүйлөшкөндөн кийин, чейдей балдарын көргөндөн кийин ушундай ой келди. Жүрөгүм чыдаган жок, ушул басып кеткенге болбой калды да. Анан ошол жерден Кудайым буйруса ушул жер маселесini чечип берген элдерибиз болсо, ишкерлерби, ким болсо дагы жер маселесini чечип берсеңиздер, Кудайым буйруса үй салганга мен даяр. Жардам берем дегендерге эшигибиз ачык деп бардыгына кайрылганбыз, жазышкан. Ал ошондон сразу эле көмөктөш бол фондунун жетекчи Сайпиев Юсуп агабыз мага байланышка чыгып, бизде жер бар, Сокулук районунда, Токбай айылында келип көрсөңүздөр болот дегенден биз Нургүлдү алып, ушу Канышай Мамыркулова, Юсуп Сайпиев болуп келип, ушул жерди, биз турган жерди көрүп, анан жактырып, ушул жерди үй сала турган болуп баштадык. Негизинен бардык Кыргызстандык, чет өлкөдө иштеп жаткан мекендештердин баарына ыраазычылык айтыш керек. Бул эми көпчүлүктүн иши берекелүү болот демекчи. Көпчүлүк кылган иш берекелүү болду да. Бул жерде ошол эл сомго бүт Кыргызстандан, Россиядан, Америка, Кореядан колунан келишинче акча салып отуруп, 203 миң сом акча жиналган. Нургүл өзү жыйнаган. Аны могул немеге иштеттик? Курулушка, строительдердин эмгек акысына. Андан сырткары Фархат Каныбек деген инилерибиз мына терезелерин алып берди. Ал бүгүн келбей калды. Эрмек деген менин иним бар, жыгач сабак. Ошол жигит мына крышасын жыгачын алып берди. Калганын биз өзүбүз аракет кылып. Дубалы эмнеден турду? Бышкаңычтан турду. Тышын жылууладык. Бүт баары жаңы материалдан салынды. Бүт баары. Ичиндеги жасалган эмеректерди, мына холодильник, телевизорлорду ошол баягы немеге чыккан мезгилде алып келишкен. Кир жууучу машиналарын, аны муну, анан калган мына штораларын, люстра, килем, аларды барды биз көзүбүзгө алып келип жайгаштырдык. материал февралда чыккан болчу да, ошондо 3 айдын ичинде эле ушундай Мартта башталган. Мартта башталды. Ошондой эле биз дагы мына улуу орозо айында балдардын 1-май эл аралык коргоо күнүнө туш келип калды, жакшы күнгө туш келди. Негизи биз аракет кылдык. Мына строитель балдарыбыз 1-июнь деп айтсаң башта. Майда кетти. 1-июнь күнгө аракет кылганбыз балдарды коргоо күнүнө. Ошол менен строитель балдарыбыз күнү түнү каттуу аракет кылды. Өзүмдүн инилерим, мына Болот, Мирбек, Нурбек деген балдар, юртулган балдар. Ушулар аракетин кылып, күнү түнү аракет менен 1-июнга Кудайым буйруса, мына жакшы күнгө бүтүп калды да. Негизинен эле ушул журналисттерге, коомдогу бүт баардык маалымат жеткиргендерге ыраазычылык айтып кетебиз.
Bunu kılganыбыздын себеби ишкер балдар, инилерибиз, агаларыбыз, эжелерибиз аябай көп. Ушундай муктаж болгон өзүбүздүн мекендештер чыгып калса, кайдыгер карабай дайыма бирдикте болуп кылсак болот экен. Мен буга ишенip калдым өзүм. Дайыма ушундай муктаж адамдар кайрылганда жардам кылып турушубуз керек экен да. Көбүнчө эле балдар кийин чыкты, биз эле жардам берели деген. Биригип кылган иш берекелүү болот негизичи. Анан ушул элди журтка баарына рахмат айтабыз. Негизи ушул үйдө ак өргөсү кут болсун Нургул карындашыбыздын. Дайыма ушул жерде жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Эми бул жерде негизи Алланын ыраазычылыгын табуу. Анан ушул кичинекей бөбөктөрүбүздүн жылмаюу тартылуу болду да. Мен деле азыр өзүм кубанычтамын. Мына ушул чогуу кылган куруучулар, мына жер бөлүп берген Юсуп Сайпиевке, мына терезелерин, жыгачтарына, бутбарына жардам берген инилерибизге баарына рахмат айтам. Сиздерге да чоң рахмат. Жалпысынан канча каражат кетти дедиңиз? Жалпысынан 650 миң бүт барын менен 650 миң каражат кетти. 650 миң десе 650 миңге бүттүкөндөр жүргөлү, бу сыпайланып айтпай атат. Бул өзүнүн үйүнүн курулушу, өзүнүн үй салып атат. Жок, ошондой. Барын жака власть салды. Ошол Эмеркесине мана айта албайт атат. Орусча айтпайсызбы? орусча да бузуп коем да мен. Үйдө ичиндегилер баарыңар чыгасыңарбы? Сиз өзүңүз берип коерсуңуз. Котоп тастайсам. Азыр эми лента кезилет. Журналисттер үй жалпысынан 650 миң сом каражат кетти. Эми толук жок, көбүрөөк бир үйгө көп кетет да. 650 миңге эле үй бүтүп калбайт азыркы заманда. Ошондуктан канча жайтып кетти, муну жашырып койду анча-мынча суммасын. Мындан көп кеткен буга болушу мүмкүн. Азыр эми бул киши жер бөлүп берген көмөктөш коомдук кайрылуу фонду Юсуп Сайпиев экен. Ошол киши жер бөлүп берген киши. Бул жакта журналисттер лента кезилет. Камера лентанын биягына чыксаңар, что вам было удобно. Билеген жуп жүрөсүң. Чагат дейш. Чакпаса да жүрөт. Кетесиз. Өтө ал салдыга. Артыңыз. Ана дамылга сүйлөп бүрөң неме кылган? Мына кеңири туралым мына жака. Кегилер буяка. Бирап болуп турабы. Мени тартпай эле коюптан кишилер тарткыла мени. Урматтуу журналисттер, ошо Нургүл могу үй ачуу аз эмне, куттуктайбыз деп келгендерге бир аз сөз берейик. Биринчи күн Жамалбек Ырсалиевди билесиңер, ишкер замандаш. Кандай дейсиз? Биринчи куттуктандар сөзүн айтпам, мен жиберейби? Кой анан кийин Барлығымыз бүгін өте чоң салтанатты жұмысында тұрабыз. Себебі бүгінгі Совет Союздың қылған ушул жана Юсуп Сайпиев куртуганыбыз экөө
Эң чоң демилге көтөрүп ошондой эле элге үлгү болгон бир жакшы иш жасап атат. Бул кайрымдуулук ишти эстафета катары улантып кетип турган иш. Себеби ар бир көптөгөн биздин байлар бар, колдо бар адамдар бар, жана биздин көптөгөн достор бар. Ушул чогулуп көп күрсө көл болот дегендей баардыгын чогулуп алып ушундай кумда жокторго же болбосо бир жактан баягы жетише албай жаткан үй бүлөлөргө жардам берип ошолорго колдон буттан келген ушуларды жап алдыга сүйүп кетсек деген жакшы тилек менен келип отурабыз. Ушул да чоң рахмат. Ушул эмгени көрүп чыгышып, ушул бир эжекени жана ушул аристелердин күлкүсүн көрүп ушул жерде баарыбыз кубанып атабыз. Негизгисинен баардыгыңыздарга ушул жерде келип ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирген кетебиз. Себеби ушул жасалып аткан ишти элге толугу менен жеткизсек, баардык биздин бир туугандар ойгонуп, ушул иш эстафета катары уланып кетсе деген аябай чоң жакшы тилекти айткым келет. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды мына орозо айымыздар менен куттуктайбыз биринчиден. Экинчиден эмне дейбиз? Ушул жерде баардык себепкерлерди куттуктайбыз. Ошол эле Каныш айга ушул активдүү ушул долбоордо катышып башына ушул баш көз болгон. Ошондой эле ушул долбоорду Нургүл карындашыбыздын үй бүлөсүнө жардам берип, ошону үй салып берип, азыр бир тууганга туалет салып берип, ушундай бир баягы дүйнө фараздык заман жашап калдык. Мындай советтей жигиттерди биз оң колум болсо ошондой эле адамдарды билем. Кошо карабай, совет бүгүн жасап аткан, сен артында турган жигиттерине кошо ушул ишти жасап атканы ушу биздин кыргыздын жигиттерине, кыргыздын мырзаларына үлгү болсун. Мына ошондой эле ушул жерди берген, ушул үй бүлө үчүн берген мына Жусуп агабызга дагы, ушул көмөктөш фондуна дагы чоң ыраазычылык билдирип уруксат этиңиздер. Кээ бирде бизде байлар чындыгында көп, бирок ошол байлар байыса биринчи эле кыргыз аял алат. Советке да таанылып атам, тамаша сөз го, бирок башка нерсени кылбай, ушул үй бүлөнүн күлкүсүн чыгарып, ушундай жакшы нерселер кылып атат. Эми айта берсем сөйлөп, Советти көптөн бери 2004-жылы Дворец спортко келди, дагы бир концерт болуп атты эле. Ошол концертти $9,000 билетин алып алды дагы саат 12-лерде. Кайра кечинде ошол билетти кайра эле тиги сатуучуларга берип коюп турган $3,000 пайда таап алыптыр. Ушунчалык кыйын бизнесмен да булчу. Анан $3,000 көтөрүп алып турган ар бир артистке $200 таркатып жүрөт. Анан мен айттым, сен ошол $9,000 келип билетти алып алып тургандан кайра $3,000 пайда таап туруп 8 март күнү болчу. Кайра таркатып жүргөнүң эмне десем, элдики элге да депчи. Мына ошондо ойлогонум, бир жүрөгүмдө кылып деген, ушул бала элдикин элге берген адамдар көбөйсүн бизде. Ошо эл үчүн кызмат кылган балдар көбөйсүн деп. Андан башка дагы көптөгөн жакшылыктары бар. Аны биз дайыма мисал келтирип айтып жүрөбүз. Мусулманчылыкта мындай деген бир дагы түшүнүк бар да, бир колуң кылганды бир колуң көрбөсүн деп айтышат. Анан мен Советке айттым, Совет, муну жарыяла. Ал сөз бир колуң кылганы бир колуң кылбас, кылганы бир колуң көрбөсүн деген нерсе милет кылба деген түшүнүк. Бирок азыр сен кылып аткан нерсени ушул маалымат каражаттарынан башкаларга дагы үлгү болсун. Башкалар да көп. Мусулманчылыкта айтат, мечит салган эң чоң сооп деген. Мына ошол соопду бири салганда элечи. Мындай сооп иштерди кылган, ушундай социалдык абалы бир аз начарлап бараткан үй бүлөлөргө берген көптөгөн достор уялып атабыз. Советке айтып атабыз. Ошондуктан мен ушул Жусуп агайга, Совет досубузга, жана башка ушул жерде кызмат көрсөткөн баардык инсандарга, азырдан болсо тыйын кошкон биздин жигиттерибизге, алыста жакында жүргөндөргө, ушундай эле ушул жерде келип убактысын аябай колдоп берип аткан мына биздин кыздарыбызга, активдүү соц тармактагы кыздарыбызга, журналисттерге терең ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Булай ынтымагыбыз, ырашкерлигибиз, биримдигибиз артсын.
daima kolunuzdan жақсылық işler gelip dursun. Rahmat sizlerle. Hayır, patriarkat karay. Ortağa koy. Tamam. Tamamla bismillah de baştan çıkara. Bismillahirrahmanirrahim. Av yolda yoldan olsun. Allah girgizin işte damla. Kana ballarınızla girin bizler. Kana kol çavurları. Ya dua kıl. Koyla bakanlar git. Ne? Tamam bak. Yüzünüzü tartarsın mı? Bit dağılap ediyorum. Tamamla siz çıkın. O Cemal Bek nemeler çakıdır sürekli. O şu ballardı. Aksakallar çakırız. Kanbek Farkat'ta aytmayıp canım. Anne farkat. Hayır çıkarttı. Ana endi mi? Otarmayla. Tamam. Jake men neme ana? Jake. O, uspekem ne? Damla pada öyle. Anbek. Sen git. Gel. Hayır. Ötküle dedi, ekvalar ötkürgülüçü. Oşa gel. Yok, ezeden gelmez. Facebook'tan gelmez. Hala Nurgül. Omen vacrattan berinde Allah'ım uşul ulu Ramazan'da Kadir Tündün aslında baldardım bakulu günün aslında uşul Nurgül karındaşımızga tartууланган бардык кайрымдуу иштерди өзүң кабыл кылгынын, баардыгыбыздын ыхласыбызды кабыл кылгынын, ушул жерде күбө болуп тургандарга, салым кошкондорго өзүң ыраазы болуп, эки дүйнө бактыруу кылгын. Ар кандай нерселерден, кырсык оору балелерден сактагын. Ырыс өлөт, бакты таалай иман, денсаулык берген. Жана Аллахым ушул үйдү агыргөнүү кылгын. Ар дайым балдардын күлкүсү жаңырып, ар дайым ушул үйдө бактылуу кишилер жашап, ушул дайым Amin. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Ozaşarlar. Ozaşarlar. Ostigle. Kapı çözdüler. Geçti organize. Herkeselim sağ ol. Allah. Hadi külüşme İyiliğini dapşırasın, sizlerle olmadık. Uzbek'te büyüdüm, iyi. Az çıkıp ketken